Тверскаяда Гелендвагенди арт жағынан қатты удар болып сүзіп алған деген. Сумма көп болса тартабыз. Андайға жардам беребиз дегенбиз. Гелендваген унасын сүзіп алыптыр, артынан сүзүптүр. Общий 2 миллион почти 400 миң. 2 миллион 400 миң сумманы мойнуна ийилиптир тугандар. Сумма өтө көп. Айтылышка оңой, бул сумманы табыш өтө кыйын. Бул туганыбызга дагы 2 миллион 300 анча миң ошол сумма өтө кыйналып атат тугандар. Жөнүм Сатыбаев Эрмек болот. Үскөл областынын Каракол шаарынан болом. Артында клиенттер сүйлөй койду эле, артты карап, астын карап чакты эле ошо алдына кетип бараткан Гелендваген машинаны сүзүп алдым. Акт осмотра полностью мына биз полностью көрдүк. Анан тугандар мынагы Гелендваген мынакей. Шу бул сүрөтү мына сол жагынан келип урган мынакей. Mercedes-Benz G классы 463 AMG G так 63 дейт. Аренда болчу бул өзүңүздүкү эмеспи? Аренда болчу. Бул жагынан сүзгөн уже оңдоп чыгып койдуңуз. Буга канча акча кетирдиңиз? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Тугандар, бүгүнкү чыгарылышта дегизи тугандар, өзүңөр билесиңер, акыркы учурда кайрымдуулуктарды өтө баягындай талкуу баягындай темалар болот эле, чыгарба, кааласаң чыгар деп. Бүгүнкү чыгарышта тугандар чыгарбаганга мүмкүнчүлүк болбоду тугандар. Обязательно чыгарыш керек. Туура айтмас, просто мне бир аз эметип калды тугандар, кечиресиңер. Но бир туганыбыз тугандар өткөнү бир видео чыгаргам. Тверская, да, по-моему, Тверскаяда Гелендвагенди арт жағынан қатты удар болып сүзіп алған деген бір теманы чыгарган болчумун. Ошондан кийин бул жигит связьга чыгып ДТП болгом, эми кандай болот деди эле. Мен айткам, бул жагына эми сот чечет дедим. Эмне дегенде тугандар, ал премиальный авто. Себеби Гелендваген, по-моему, адашпасам 24-жылкы экенби, 23 экенби? 20-жылкы. 20-жылкы. 20-жылкы болсо ал рестайлинг, ал Брабус, ал бир эле выхлоп Брабус эле, ал 200-300 миң эле турат. Ачык айткандачы, ошо тугандар арт жагына кирип кеткен. Бүгүн чыгарышта тугандар эми колдон келишинче жардам берип коелук. Себеби мындай суммага эч ким түшпөйлүк тугандар. 2 миллион 300 канча болду? 346 миң. 2 миллион 346 миңге түшүп калыптыр тугандар. Болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, туугандар, амансыздарбы? Биз негизи өткөндө мен дагы видео чыгарганмын, Анваракада видео чыгарган, мындай ДТП болгондор көбөйдү, акча сурагандар көбөйдү дегенбиз. Бирок ошондо дагы айтканбыз, мен өзүм дагы айтканмын, сумма көп болсо тартабыз, андайга жардам беребиз дегенбиз. Бул туганыбыз октябрдын канчасы дедиңиз? 26-сында. Октябрдын 26-сында 2024-жылы 23-чы? 24-жылы Гелендваген унасын сүзүп алыптыр. Белес таксопаркы болгон пайыз төлөм менен сиздерди кызматташууга чакырат. Белес паркка туташып, Россиянын бардык шаарларында иштесеңиз болот. Кис-арт лицензия оформление документтерин парк өзү бүтүрүп берет. Жолдомо кагазы бекер жана акыркы талаптарга жооп берет. Диспетчерлер күнү түнү сиздер менен байланышта. Тапкан акчаңызды чектөөсүз заматта банктык картаңызга чыгарып алсаңыз болот. Шашылыңыз. Сизди алдыда көптөгөн байгелер жана бонустар күтүп. Артынан сүзүптүр. Общий 2 миллион почти 400 миң. 2 миллион 400 миң сумманы мойнуна ийилиптир тугандар. Эми бул жак менен сүйлөштүк. Мага дагы жазган, Анваракага да жазыптыр. Аны экөөбүз келип бир эле видео кылып коелу деп чечтик. Экөөбүздүн каналыбызга тең бул ушул видео чыгат тугандар. Сумма өтө көп. Айтылышка оңой, бул сумманы табыш өтө кыйын. Бул туганыбызга дагы 2 миллион 300 анча миң ошол сумма өтө кыйналып атат тугандар. Колдон келсе канча дебейле, мынча деп айтпайбыз тугандар. Колдон келишинче бул туганыбызга жардам берип коелу. Акча которо албагандар болсо, башка группалар менен мүмкүн болсо бөлүшүп, видеого лайктан басып бөлүшүп коебуз тугандар. Эми айтың. Эмнеге дегенде бирөөгө бөлүшсөңөр, бул силер себепкер болуп калсаңар да, башка бирөө көрүп 50 рубль которуп калса, же болсо тугандар бир комментарий жазып коелу колдопчу. Биз эми ситуацияны түшүндүрөлүк, кандай ДТП болгон. Биринчи биздин көрүүчүлөргө өзүң тааныштырып кой. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен аты жөнүм Сатыбаев Эрмек болот. Үскөл областынын Каракол шаарынан болом. Ушу 26 октябрь 2024 жылы биринчи заказ менен оштон чыгып, клиенттерим да бир аз масыраак болчу.
анан баягы көптөгөн ушу Анвар акан менен Болоттун видеолорун көрүп калчумун, баягы ДТП деген эме случайларды. Анан баягы 3 секунд деген нерсе чын эле экен да. Артында клиенттер сүйлөй койду эле, артты карап, астын карачакты эле ушу алдында кетип бараткан Gelenwagen үлдөө машинаны сүзүп алдым. Анан ошо испытандан кийин ДПСниктер келип, врачтар келип, баарыбызды эметип, бир ай өтүп, бир айдан ашык өтүп, Gelenwagen эси чалып калды. Ушундай көп акчага түшүп келип калдың, ушунча экспертиза болду деп айтып калышты. Анан мен кимге кайрыларын билбей, ушу биринчи очередь эле сизге кайрылдым. Анан эмне кылсам болот деп. Анан сиз айттыңыз, ушу экспертиза чечилгенден кийин мага кайрыл дедиңиз. Ошо экспертиза чечилгенден кийин ушу сумманы айтыптыр, 2.346.000 деп. Микрофон жок эле сүйлөй бериптин да. Микрофон жок сүйлөй бериптин туугандар, кечиресиңер. Бул деген мына. Да, бир сыра көрсөтпөйүн. 2.346.867 мынакей туугандар. Шуну төлөш керек. Бул жакта кагаздарда мына бүт эмелери, расходтору. Эми элестеткиле туугандар, мына 2,5, 3.000, 3,5 баягы жаза берген, эми экспертиза жазат да анычы. Бул жакта келсеңер мына 45.000, 30.000 андай сумма өтө көп. Өтө көп. Мына дагы эле толуп турат. Бул жерде вообще 234.000 дейби, 23.000 дейби. Кыскасы туугандар, мына рычаг левый бүт бардыгы мына жазып, заключение эксперта деп турат. Направление, расположение и характер описания поврежденных дают основания предложить, что все они могут и не могут являться следствием одного ДТП событием. То есть ТС подлежит и не подлежит ремонту. Записи по предварительным ремонтным воздействиям являются предварительным и по производстве расчета могут изменяться в соответствии с нормативами изготовления ТС, техническим особенностям конструкции или ремонта иной нет. Возможно, скрытые дефекты при выявлении необходимых приглашения эксперта для устранения этих. Короче, туугандар, еще был баягы может быть деп дагы жазып коюптур да. Бирок ушу сумма чыккан да. Акт осмотра полностью мына биз полностью көрдүк. Анан туугандар, мынагы Gelenwagen мынакей. Ушу бул сүрөт мына сол жагынан келип урган мынакей. Сол жагынан айттым го, бул жерде выхлоп, брабус турабы же, короче, элементтери өтө кымбат да. Себеби бул рестайлинг, мына айткандай эле брабус Б деп турат. Бул өтө Mercedes. Так, Mercedes-Benz G класса 463 AMG G 63 дейт. Туугандар, бунун видеосун да коюп коебуз, авария болгон күнү тартылган видеосун дагы экранга коюп коебуз. Анан негизи мол кагазы жок, 2 күн мурун ушул жерде жолукканбыз. Тартабыз дегенбиз, бирок бул кагазы жок келгенден биз тарта албайбыз деп туруп ошол күнү тартпай бул акебизди жөнөткөнбүз. Полный бизге доказ жасаган апке, бул немесин чыгарган апке, анан кийин кылабыз дедик. Сиздерге далил менен көрсөттүк туугандар. Колдон келишинче группаларга таратып жардам берип койсок жакшы болот. Эми бул 2 миллион деген өтө чоң сумма. 2.343 болот да. Азыр бул акебиздин шарты муну төлөгөнү шарты жок экен. Анан бул айдап жүргөн машинасы ушу менен болгон, машина болгон. Мына аренда болчу, бул өзүңүздүкү эмеспи? Аренда болчу. Бул жагынан сүзгөн уже оңдоп чыгып койдуңуз. Буга канча акча кетирдиңиз? Буга полностью жасала элек. Бирок кеткени бир 160.000 кетти. 160.000 азыр кетти. Бирок
Могул жакта да бир эшик алмакчысыз. Жок, бул анда эмес, анда болгон окуя эмес. Бул ичинде баягы торпедалар атып кеткен. Эмелерчи, подушка безобуз. Ремендерди атып кеткен да. Анан мунун страховкасы жок беле? Ошо аренда болчу. Аренда болчу. Страховкасы жок бекен бе? Вообще жок экен. Беркинде эле экен. Анан мен айттым дедим, жаман оюндачы, таба калдым. Кетип калбайсызбы депчи. Десем, негизи муну жана Геликвагендин ээси атын айтпай эле койлу. Бир Москвадагы, Россиядагы өтө чоң заправканын бир директори ошондой бир нерсеси болот экен да. Анан кийин эч жака качып кетем деп ойлонбой эле кой дептир да. Эми бул бале кырсык туугандар, кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Ушундай болуп калды, колдон келишинче мүмкүнчүлүк болсо жардам берип коелу. Анарка. Так, мекенештер ошо болот айткандай эле 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, бир обедибиз эми мен деле туугандар чын айтсамчы, бар көп эле айтат менчи, эмне тарта бересиңчи, бирок орустарда бир макал бар да, сытый голодного не поймет, голодный сытого не поймет дейсиз го. Мына өзү деле айтат атпайбы? Детеплат көрчүм эле 3 секундта бул нерсе болуп кетиши мүмкүн да. Просто эле туугандар кан жолдо жүрөбүз да. Анан өткөндө бир видео чыгарганда, действительно, мындай видео чыгарба деген. Анан эң залайканы комментарий не болуп айтайынбы? 1 сом аяган таксисттер, айланайын таксисттер дептир. Ошо 1 сомду аяп, гаиге түшүп, штраф жазам десе, сүйүнүп 7000 бергиле, майзи кармап, эми кагаз менен кармап алса, ага машиналарды калтырып 30 000 берип, сүйүнүп 30 бересиңер го деген бир комментарий залайканы болду да, окуп эме кылдым да. Бирок действительно туугандар, 100 сом менен 50 рубль менен биз байып кетпейбиз. Ошого колдон келишинче биз көппүз. Кыргыз эл көп түкүрсө көл болот дегени ошо. Аллах разы болсун туугандар, ким эгерде ушу видеого колдон келишинче жардам берсе. Сразу айтайын, биз никогда картабызды койгон эмеспиз. Кандай карта? Номер телефон айтайын? Жок, Тинькофф. Эне ким деп чыгат? Эрмек С деп чыгат. Эрмек С. Бир Тинькоффпу? Ооба. Сбербанк. Анварка, неме кылбайлы? Сумма көп да. Карта колдонуп калышы мүмкүн. Мен жана айтканмын, дагы бир тууган болсо, ошонун картасына коюп койсок, 2 карта мүмкүн болсочу. Акемдин аңкыда Тинькофф. Ким деп чыгат? Бекзат Б деп чыгат. Бекзат Б деп чыгат, да? Сбербанк жок, а? Сбербанкы дагы бар. Ошонун Сбербанкы да бар. Сбербанкта не деп чыгат? Тоже Бекзат Б деп чыгат. Бекзат Б деп чыгат, да? Туугандар, карталар мага дагы тиешеси жок. Анваркага да тиешеси жок. 1 сом биздин чөнтөгүбүзгө түшпөйт, туугандар. Анан кээ бири дагы ойлоп калат экен, ушуну дагы акчага тартат деп. Мындай нерсени биз акчага тартпайбыз, туугандар. Колдон келсе жардам беребиз. Биздин колдон келген нерсе ушул экен. Эми туугандар мындай да, түшүнбөйм да, ошону ким ойлоп чыкса дагы өзү мындай ситуацияга чыгып атса, эми наоборот колдон келишинче жардам берип, азыр бир тарттыңбы, эртеге дагы канча сумма чогулду. Да, бир тартып, бир может быть отчетун беребиз. Отчетун беребизби, еще дагы может быть дагы кичине суранабызбы, отчетун беребиз туугандар. Кудай буйруса. Ушундай. Дагы акча чогула берсин. Кудай буйруса дагы акча чогулган болсо, дагы бир жолугуп сиздерге отчетун беребиз. Мынакей, мынча акча чогулду, калганын өзү тапты, машина бүттү, булар кутулду дептир. Кудай буйруса дагы видео чыгарабыз, а? Буйруса. Сиздер колдоп турсаңыздар эле, көп түкүрсө көл болот дейт туугандар. Колдон келсе жардам берип коелу, бул тууганыбыз. Көлдөн болосу, Көлдөн болом. Мына ушул жерде айталчы, көлдүктөр болгон болсо, мына жердешибизге жардам берели. Москвада негизи биз кыргыздар көппүз. Жардам берип коелу, эсен аман машинасын бүтүрүп алсын туугандар. Ошо кыргыз элим ушундай ситуацияга кабыл алам деп өзүм деле ойлогон эмесмин. Кырсык экен, кырсыктан эч ким кайта албайт экен, буйтап да кете албайт экенбиз. Ар бир адамдын башына кырсык келет экен. Ушундай чоң кырсыкка мен кабыл болуп калдым. Кыргыз эл менен ушун жардам сурайт элем, көп түкүрсө көл болот деген сөзгө. Буйруса кыргыз эл жардам берет. Мындай да, бул азыр баягында подавленный моментте, бул азыр элестетип ушунча сумманы уккандан кийин күндө эртең менен турат, жумушка чыгат, бирок жумушка дагы желаниясы дагы ачык айтканда болбойт да. Анарга ушулга дагы жаман комментарий жазгандар болот да. Болот. Туугандар, жаман комментарий жазбай эле коелу. Колдон келсе жакшы сөз жазып, дуктан берип коелу. Негизи бул жак азыр ойлонуп атып, кичине мындай дуктан түшүп, чөгүп калган да. Андан көрө дуктан берип, жакшы сөз жазып, колдоп эле коелу туугандар. Ошол. Ошо, баарыңарга ассалам алейкум. Көрүшкөнчө. Assalomu alaykum.